3М наристелерге Балыкчы шаарынын Соңкөл районунан 2 бөлмөлүү батир берилди. Батир берүү салтанаты агыр өңүр кут болсун, ичине береке менен куттолсун деген чакырык менен башталды. 18-июлда Балыкчы шаарынын Соңкөл кичи районундагы номер 29 үйүнөн 3М наристелер Асанбеков Саламат, Асанбеков Салават, Асанбекова Салтанатка бардык жактан ыңгайлуулуктагы 2 бөлмөлүү батир Келечек Кыргыз-Араб коомдук кайрымдуулук фондунун демөөрчүлүгүнүн алдында берилди. Өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун демилгесине жана Кыргыз-Араб фондуна наристелер атасы Абдылдаев Каныбек менен апасы Бегалиева Айбарчын сертификаттарды алып терең ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул балдар 28-июнда төрөлдү. Биз ошол күндөн баштап биз аябай ушунчалык кубанычтабыз. Ушул балдар төрөлгөндөн бери кут келип атат. Кудай кыргыз элине ушунчалык ыраазымын. Рахмат баарына. Мына Садыр Нуркожоевич дагы ошонун демилгеси менен деп айтып атат. Мына Эрклан мына бияктан араптардан келип ушундай жакшы демилге көргөзүшүп, ушундай 2 бөлмөлүү батир алып беришти. Ошо ага чейин ушу булар биздин үйдө жашашчу эле, ушу батирде турушчу эле өздөрү. Анан ошого аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушу биздин тилегенибиз эле ушулар баттылуу болуп, ушундай жакшы чоң бир очор бачара үй бүлө болуп жашаса деген тилегим. Мойга чейин 2 баласы бар эле, эми мына 3 балалуу болуп отурат. 5 баланын ата-энеси болушту. Буларга ушу тилегеним жакшылык, дайыма жакшылык болуп, ушу балдар аман эсен, ыймандуу балдардан болуп, ушу кыргыз эл жерине керегине жараган балдардан болуп өссүнө тилектешмин ушу. Баарыңарга рахмат таазим кылабыз, ушунчалык ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун сиздерге. Салтанатта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев ымыркайларга бекем ден соолукту, бакубатчылыкты, ата-энелерине ден соолук каалады. Акыркы жылдары балдардын социалдык пособиелери төрөлгөндүн сүйүнчү акысы жогорулап, мамлекет тарабынан наристелерге жана балдарга ар тараптан камкордуктар көрүлүп жаткандыгын белгилөө менен Кыргыз-Араб кайрымдуулук фондунун жамаатына терең ыраазычылыгын билдирди. Мынакей 3М'де болгон үйлүгө биз президенттин атынан ошо 2 комнаталуу батирди тапшырып бүгүн бердик. Документтердин баардыгы бүткөн, баардык документ баарын колуна алышты. 2 бөлмөлүү батирди алып бердик. Буга бизге Кыргыз-Араб Келечек фонду жаран берди. Анан кийин такырламонтип булар аңырайып калган жаңы үйгө кирбестен өзүңөр жана көрдүңөр, буларга да кошумча холодильнигин, стиральный машинасин, телевизордун баардыгын мисалы алып бердик, баарымен киргиздик. Бүгүнкү күндө биз 105 миң үй бүлөгө, анын ичинде 349 миң балдарга үй бүлөгө көмөктөгөн пособияны биз таратып беребиз. Анан кийин 3М болуп калганга жараша биздин министрлик аркылуу биз дагы кошумча ар бир балага 50 миң сом деп 150 миң сомду бергенбиз. Кыргыз-Араб коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Кеттани Обай мындай квартира берүү боюнча кайрымдуулук биринчи жолу Ысык көлдө башталгандыгын, мындан ары кайрымдуулук иши улантыла берерин айтты. Фонддун директору Эркланбек Тагаев мамлекеттер аралык түзүлгөн кайрымдуулук фондунун үй менен камсыздоо жардамы Кыргызстан боюнча жүргүзүлөт деди. Каныбек агай байкебиз, Айбарчын жеңебиз 3 наристели болгон экен. Интернеттен угуп, ошолорду бир фонддон колдоо көргөзүүнү туура көрүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгесин колдоп, фонддун атынан 2 бөлмөлүү батирди белекке бергенге туура көрдүк. Балыкчы шаарынын мэри Шаршеев Бакыт кызматына жаңы киришери менен иш күнү ушундай квартира берүү менен башталды. Ал куттуктоо сөзүндө президенттин демилгеси менен колдоого алынып, балдар батирлүү болушууда. Балдардын тагдыры ушул Балыкчы шаарында жана шаардын жалпы дарыгердик профилактикалык дарылоо борборунун көзөмөлүндө болот. Буюрса балдардын боосу бекем болот деп ишенем. Кудайым берекелерин бере берсин. Ушундай саамалыктар жана жакшылыктар Балыкчыда боло берсин деди. Наристелердин ата-энелерине 10 миң сом белегин тапшырды. Бүгүн ушул жерге, ушул батирге булар учетко отуруп атат. Мындан ары ушул балдардын кийинки тагдыры ушул Балыкчы шаарынын көзөмөлүндө болот. Биздин адистердин, биздин врачтардын көзөмөлүндө болот. Тоң райондун акими Астанкулов Байышбек 15 миң сом акчалай белек кылып, ал эми Лахол айыл өкмөтү жашоо тиричилик буюмдарын тапшырды. Балыкчы шаардык маданият үйүнүн жааматы маданий иш-чараларды уюштурду.